Азыр сиздер мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү боюнча түзүлгөн радио баянды уга аласыздар. Он 8 ноябрь 1930 жыл. Правда Востока гезитине Кавказ крайкомунун бюросунун Ламенидзе жөнүндөгү резолюциясы чыгыптыр. Кечээ эле мындай кайрылууну колдоп жүргөндөр эманы талкуулап жатышат. Биздин мезгилде адамдар күздүн күнүнөн дагы кыйын өзгөрүлүп турчу болду. Алар кемчиликти борбордук комитеттин көйүнбайды. Бул жоопкерчиликтин жоктугунун далили. Дагы бир документ бул Орто Азия борбордук комитетинин жана Өзбекстан Компартиясынын борбордук комитетинин Шейндин макаласы тууралуу. Мында түшүнүп болбойт. Оңчул оппортунизм жок. Бирок дан даярдоону жетекчиликке алуу канааттандырарлык эмес. Жыйынтык же Өзбекстандын борбордук комитети иштөөгө жөндөмсүз, же оппортунисттешип кетишкен. Иш чечкиндүү жыйынтык чыгарууга бараткан жокпу? Ошондой окшойт. Он 9 ноябрь. Орто Азиянын жетекчилери менен сүйлөшкөнү бардым. Зеленский эртеңкиге калтырды. Борис мага нааразы экендигин айттырыптыр. Эмне үчүн? Менде партиялык жаңылыштыктар болбойт бекен. Менимче мен Кааны дагы бир келесоодон арылтканым себепкер го. Эгер ошондой болсо, бизди 6 жылдан бери бир жүдөмүш башкарып келгендиги таң калыштуу. Орто Азиянын калган жетекчилери менен сүйлөшүүдө мен чабуул койгон тарап, алар коргонгон тарап болду. Анткени айыл чарбадагы даярдык өтө начар болчу. Негизинен мындай чабуул өзөрлүк, бирок зарыл болгон өзөрлүк. Жыйырма 4 ноябрь. Москваны көздөй чыкканыма 3 сутка болду. Чыгаардын алдында Зеленский менен бир топ маселелер жөнүндө сүйлөштүм. Мал чарбачылыгында ал өзүнүн эч нерсе билбестигин жогорку идеяларды айтуу менен жашыргысы келет. Азот заводу жөнүндө макулдаша албадык. Ар бирибиз өзүбүздүн көз карашты сактоого туура келет. Чындыгында Зеленский менен сүйлөшүүдө менин позициям туура маселе. Анын эркин жөнүндөгү ой жүгүртүүсү таң калтырат. Ошондой болсо дагы аны жооптуу кызматтан албоо жөнүндө макулдаша алдым. Кеч болсо дагы мурда аны кызматтан алууга макулдук берген жаңылыштыгымды оңдодум. Мага Орто Азия борбордук комитетинин жана Өзбекстан Компартиясынын биргелешкен бюросунда баабыман чыгып сүйлөп, Орто Азияда большевиктик улуттук кадрларды даярдоо начар деп айыптаганын айтышты. Бул жакшы сыяктанат. Бирок түшүнүксүз. Жыйырма 5 ноябрь 1930 жыл. Поезд дагы кечикти. 24-нүн ордуна Москвага 25-inde келдим. Дээрлик күндү Хаджахан менен өткөрдүм. Жигит өсүптүр, чарбалык иштерди жакшы түшүнүп калыптыр. Мындай жигиттердин өсүп жаткандыгы жана алардын өсүшүнө өзүң дагы салым кошкондугуңду сезүү кубанычтуу. Ал бардык иштердин 31-жылга калтырылып жаткандыгы жөнүндө көпкө сүйлөдү. Эл комиссарларынын ишинин начардыгын кызуулана тилдеди. Аныкы туура, эл комиссарларынын ишинин начардыгы маданий артта калгандык жана адистердин сапатынын жамандыгы. Искандер Фрунзеге аялы менен келди. Анын кыялынын чатактыгын билип туруп, аялына бооруң орuyт. Кечинде Кушнировдордукуна бардым. Достор менен болуу мага абдан жагат.
Баса Лилечкага телефон чалдым. Ал менин Москвада экендигиме таң калды. Ага мен эми менен достук гана мамиледемин деп айтканымда үнүнөн кападарлык сезилип турду. Бүгүн Промпартиядагы контрреволюциячыл зыянкечтердин үстүнөн процесс башталды. Эч нерсеге карабай көздөгөн максатыбыз социалисттик коомго баратабыз. Ушундай мезгилде жашап, социализм үчүн күрөшүү кандай бакыт. Кыргызстандын өкүлчүлүгүндө болдум. Федерациянын мамлекеттик пландоосунан биздин иштер кандай өтүп жаткандыгы менен тааныштым. Биз чектегенден аз берип жаткандыгына ал жердегилер нааразы. Мен биз бергенди өздөштүрө албай жатабызбы деп корком. Краснощеков менен Кыргызстандын чөйрөсүндө жаңы өсүмдүктөрдү өздөштүрүү жагдайында сүйлөштүм. Ал бардык маселелерди жеринде чечүү үчүн чүй курулуш бирикмесин уюштурууну сунуш кылат. Бул чүй өнүндө сугат маселесин жана электрлештирүүнү толук ишке ашырат эле дейт. Сунуш мага абдан жакты. Мен кызыктар болгон мекемелер жана уюмдар менен сүйлөшүүгө макулдугумду бердим. Бул майдаланбай ишти уюштуруунун ириленишкен жолуна өтүүдөй жана чүйрөнүндөгү социалдык техникалык маселелердин чечилишин тездетүүдөй туюлат мага. Мындай уюмду түзүү үчүн Кыргызстанга мыкты адистерди чакырууга туура келет. Кечинде Лилиге бардым. Ал жерден ВПны жолуктурдум. Ал мага таң калыштуу сезим калтырды. 2 жыл мурда мен билген партиячыл, күрөшчүл адамдай көрүнгөн жок. МЛ менен В эң сонун жуп дейт. Мен бул экөөнүн байланышынан В турмуштун рахатына тартылып кетип, партия, революция үчүн керексиз адам болуп калабы деп корком. Жыйырма 7 ноябрь. Мага Борбордук комитеттин аткаруу комитетинин секретариатында ири байларды кубалап чыгуу жөнүндө доклад жасоону сунуш кылышты. Мен макул болгон жокмун. Краснощеков менен чүй курулуш жөнүндө 29-да кеңешме чакыруу жөнүндө макулдаштым. Наумчикте болдум. Жакшы жигит, бирок өсүш жок. Партбилети бар, мастаны анын түбүнө жетиши мүмкүн. Мал чарбачылыгы боюнча өзүмдүн тезистеримдин конспектисин түздүм. Вуйнович келди. Ал Кавказдагы окуялар жөнүндө кыскача айтып берди. Жыйырма 8 ноябрь. Кыргызстандын эл чарбасы жана улуттук маданий иш-чаралар үчүн 31-жылга 170 миллионго жакын сом бөлүнүүсү болжолдонуп жатат. Бул биздин сураганыбыздын 50%-ин кесип таштагандан кийинкиси. Айрымдарга бул аздай сезилер, чындыгында аз эмес. Бардыгы биз бул акчаны кандай өздөштүргөнүбүзгө байланыштуу. Алардын соода боюнча 2 жылга малдын башын көбөйтүү планын дагы жогорулатып салды. Бул туура эмес. Малдын башын көбөйтүү боюнча алардын жаңылыштыгын түшүндүрө албай койдум. Мендеги документтер деле так эмес болушу мүмкүн, бирок аларга караганда бул ишти мен жакшы билем да. Абал эң жаман. Математика жакшы дечи, бирок чындыкка математикалык көз караш акмакчылык. Турмуш өзү баарын далилдеп, биз 32-жылы эч нерсе даярдай албай калышыбыз мүмкүн. Москванын көптөгөн көзөрлөрүнө телефон чалдым, бирок Сулимовдон башкалары кабыл албады. Сулимов менен эртең саат 11-де жолугушууга макулдаштык. Басма сөз кийинки күндөрдө БР жана Т жөнүндө жазбай калды. Азыр негизги көңүлдү СЛ тобуна буруп жатышат. Акыркыларын ташталканын чыгарганы калышты окшойт. Бирок мурдагы экөөнү эмне кылышары бир Кудайга белгилүү.
29 ноябрь Сулимовго бардым. Федерациянын ман планы менен 31-жылдагы бөлүштүрүүлөр боюнча макул эместиги жөнүндө талкууладык. Мындай пикир келишпестик Карптын комиссиясында талкуулоого жана Совнаркомго билдирүүгө убадаларын алдым. Бирок баары ойдогудай болот деш кыйын. Аз болсо дагы жакшы болсун деген принципти кийинки жылы ишке ашырмай болдук. Бул жаман эмес. 20 мектептин пайдубалын куруп калтыргынча 10 мектептин курулушун толук бүтүргөн жакшы эмеспи? Сөз арасында Сулимов нарком сынаптын федерациясы 31-жылы малдын башын көбөйтүү боюнча алган план ашыкча жогорулатып жиберилген деп жатышат дегенин айтты. Күтүлбөгөн пикирлештер. Пайдаланып калыш керек. Новолуптристеги кеңешмеде чүй курулушту уюштуруу боюнча макулдаштык. Иш алдыга жылып кетсе эң сонун болор эле. Мунара канчалык бийик болсо, алыстан ошончолук даана көрүнөт. Уюм канчалык чоң болсо, элдин көңүлүн дагы ошончолук көп бурат. Хан Теңири деген кинону көрдүм. Жүрөккө жакын, тааныш жерлер, кайталангыс балалык калып, мен 1916-жылы Кытайга качып барган жерлер. Эңилчек өзөнүнүн жогору жагында Түз ашуу ашуусунда бир тууган агам түбөлүк калды. Ушул жерден атам ооруй баштады. Мен ушул кезге чейин атамдын дайыма сүйкүмдүү жүзүн, бир тууганымдын кайраттуу маанайын даана көрөм. Андан бери 14 жылдай убакыт өттү. Бирок алардын жүздөрү эч качан унутулбайт. Ошондо бир жуманын ичинде атамдан, бир тууганымдан айрылып ыйлаган эмесмин. Азыр аларды эскерүү мага жан чыдагыс оор. Мал чарбачылыгы боюнча тезистеримди жаза баштадым. Тезистин долбоору 2 күн мурда түзүлгөн. Иш жай жылууда. Бул мен жазганды унутуп бараткандыктан же толук даярдыктын жоктугунан болсо керек. Анын үстүнө чарчоо дагы сезилет. Кечки саат 10-до Бриктердикине жөнөдүм. Аграновдорду көрдүм, Злата менен тааныштым. Анын Лилия менен көп окшоштуктары бар экен. Вит кечээкидей эле элдин күчүгүн эркелетип олтурат, көргүм келбейт. Лилияны Виттин сүйөрүнө ишенет, өзү дагы сүйөрүн билет, бирок Виттен азыраак. Алас Келгенсев В жөнү жок кызганып, анын өткөндөрүн эстеп жана аны түшүнө албаса, эч кайгырбай ажырашып кетерин да билет. Жалпысынан ал Вит жөнүндө жылуу сөздөрдү айтат, бирок мактабайт. Эл бул жөнүндө мен эмге айтышымды эмнегедир каалабайт. Менин эмден эч кандай жашыруун сырларым жок экенин билбейт. Наумчиктин алгачкы комсомол эстерине учкай көз жүгүртүп чыктым. Биздин азыркы адабият Американын кинокартиналарына окшош. Окуп жатканда баары эле жакшыдай сезилет, а окуп бүткөндөн кийин башыңда эч нерсе калбайт. Сиздер мамлекеттик ишмерлердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдырахмановдун күндөлүгүнүн негизинде түзүлгөн радио баянды уктуңуздар. Окуган Бактыбек Мамытов. Саламатта болуңуздар.